Егер Кудайга таянсак, Аллах Таала Исмаил алейхиссаламды куткарган сыяктуу, Ибрахим пайгамбарды куткарган сыяктуу, ошол эле учурда 3-чү пайгамбардын окуясын берем. Бул дагы мына ушулардан кем калбаган өзүнчө бир биз үчүн өрнөк боло турган, сабак боло турган, жаратканга таянсак, жараткандын коргоосуна алуубузга, бизге ишеничибизге ишенич, ыйманыбызга ыйман кошо турган окуя. Албетте бул Аллах Тааланын улуу пайгамбарларынан болгон пайгамбар Юнус алейхиссаламдын окуясы. Юнус пайгамбар да мына ошол өз коомунан чыгып, мына ошол деңизде, кемеде жол жүрүп баратканда, мына ошол деңизде толкун жүрүп, окуя аябай узун. Мына ошол кемеден бир адамды ыргытпасак, деңиздин толкуну токтобойт. Баарыбызды оодарып жок кылат деп, мына ошол өз салттары менен ушундай кадамга барып, мына ошол деңизде кемеде бир канча адам болот. Бир канча адам ошол өздөрүнчө чүчү кулак тартып, жеребевка кылып туруп, ар бир адам атын жазып, кемедегилердин кимдин аты чыкса, ошону ыргытабыз деп туруп, мына ошондой кылышат. Жазып ыргытканда биринчи эле тартканда Юнус пайгамбардын аты чыгат. Кемедегилердин бардыгы каршы чыгат. Биздин арабыздагы кемедегилердин эң жакшысы бул Юнус. Юнус ыргытылбаш керек. Юнус коргоого алыныш керек. Юнус калсын дейт. Кайрадан тартабыз дейт. Эреже боюнча бир эле жолу тартылыш керек. Юнус пайгамбардын адеп ахлак кулк мүнөзү жакшы болгондугу үчүн кайра тартууга алар макул болушат. Ошентип экинчи жолу тарса Юнус алейхиссаламга чыгат. Үчүнчү жолу тарса Юнус алейхиссаламга чыгат. Акыры Юнус алейхиссалам мына ошол эмне? Үчүнчүсүндөн анан ошол жамаат айтат: "Юнус, тагдырга танбай сени ыргытабыз, Аллах Таала сени тандады" дейт. Ошентип Юнус пайгамбарды деңизге ыргытканда кит жутат. Деңиздин суудун астында аба жок экенин баарыбыз жакшы билебиз. Сууга чөгүп өлүп туруп аба жетпей деп айтабыз, Суудун астында аба жок, киттин ичинде аба жок. Мына ошол киттин ичинен дагы ашказанына барып жайгашып, мына ошол жерде 40 күн жаратканга тобо кылат. Эгер акылга сала турган болсок, суудун астында, киттин ичинде адам аба жетишпестен өлүш керек эле. Бирок тилекке каршы Юнус бактыга жараша Юнус алейхиссалам өлбөстөн кайтып, жаратканга тобо кылып, Аллах Таала аман сактап калганы. Албетте бул мына ошол пайгамбардын жаратканга таваккал кылып, ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин. Аллахым сен жалгызсың, сен ибадатка татыктуусуң, сен аруусуң, сен кемчиликтерден тазасың. Мен күнөө кылуучулардан болдум деп Кудайга таянгандыгы үчүн жараткан Аллах Таала мына ошол жерден аман алып калды. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан кечелеринде жалпыңыздарга кайрыларым. Тынч, бактылуу жашайм десеңиз, бай таанышыңыз эмес, мандаты бар, бийлиги бар, сизге колдоо көрсөтөм деген тууганыңыз, таанышыңыз эмес. Балким жараткан менен мамилеңиз болсун. Бейпил жашоодо, тынч жашоодо каалаймын десеңиз, жаратканга кайрылып, жараткан менен мамилени бекемдейли. Албетте бизге жүрөктөргө тынчтыкты, бактылуулукту Аллах гана бере алат. Мына ошондуктан бактылуу жашайм дей турган болсок, ва ман ятаваккал алаллах фа хуа хасбух. Ким Кудайга таваккал кылса, Аллах Таала жетиштүү дейт. Сиздерди дагы жалпыңыздарды болор болбос дүйнө кайгысынан кутулуу үчүн мына ошол жаратканга кайтып, жаратканга таваккал кылыңыздар. Аллах Таала кайгы кападан алыс кылып, бактылуу жашоо берсин.